чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз бардыгыбыз сизден алыстап күнөөгө баткан учурубузда өзүңүз бизди аяп, Кудайды таанып биле электе эле бизди бардыгыбызды биринчилерден сүйүп, бизди куткарып алыш үчүн Теңирибиз Ыйса Машаяк биз бара турган жазага тартылып, соттолуп, төккөн ыйык кан аркылуу бизге түбөлүккө кечирим алып келип, кайрадан сотко жазага тартылбай турганда кылып биздин эмгегибиз эмес, өз ырайыңыз менен куткарып алгандыгыңыз үчүн өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү даңктуу асман падышачылыкка бара турган үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда дагы бизди калтырбастан ар дайым биз менен чогуу болуп, биздин алсыз жашообузду өз мойнуңузга алып, ыйык рухтун жетеги менен ар дайым бизге керектелүүчү сөздү, өз ырайыңызды укканга мүмкүнчүлүк берип, асман падышачылыкка барган күнгө чейин ар дайым биз менен чогуу болгондугуңуз үчүн ар дайым ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык төккөн каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн жана ошондой эле сөздү баарлашууда чогуу болуубузга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта да ыйык руктун жетеги менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды берип, дагы да болсо биздин арабызда сүйүүнү биле элек адамдар боло турган болсо, алар сүйүүнү толук кандуу түшүнө тургандай кылып өзүңүз жардам бериңиз. Жыйынтыгында куткарылууга ээ боло тургандай кылып жардам бериңиз. Алсыз адамдарга, сыноолорго чалдыгып жаткан бардык адамдарга Кудай өзүңүздүн кереметтүү күчүңүз менен чогуу болушуңузду каалайбыз. Биздин мамлекеттин ичиндеги бардык жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабарды таркатып келе жаткан бардык биздин бир туугандарга өз ырайыңыз менен толук кылып, сиздин алдыңызда татыктуу жашоо менен жашап, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга жеткире тургандай кылып, сизге жага турган эркиңизди аткаруу менен даңктаганга жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга чың ден соолук берип, мындан аркы жашообузда бир гана сиз үчүн кызмат кылып, сиздин эркиңиз үчүн, сиздин даңкыңыз үчүн жашай тургандай кылып бардык мүмкүнчүлүктөрдү бериңиз. Биз дагы да болсо өтө алсыз адамдарданбыз. Акылсыз адамдардан болгондуктан биз денебиздин каалоосу боюнча жашаган учурларыбыз көп кездешет. Ошол себептер менен Кудай өзүңүз дайыма чогуу болуп, рухтун жетеги менен биздин бардык ойлорубузду, жашообузду бир гана сизге окшош болуп жашаганга, татыктуу болуп, сиздин балдарыңыздай болуп жашаганга жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп берүүңүздү суранып, бул саатта дагы бир гана сиздин эркиңизди таанып билүүгө, сиздин сөзүңүзгө үйрөнүүгө, кабыл алууга акылмандык жана күч кубат берүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Элчилердин иштери 2-бөлүмдү чогуу ачабыз. Элчилердин иштери 2-бөлүм 1072 бет. Элчилердин иштери 2-бөлүм 38-аят. 38-39 аяттарды окуйбуз. Элчилердин иштери 2-бөлүм 38-39 аяттар. Петир аларга: күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ар бириңер Ыйса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат. Анткени Кудайдын убадасы силерге, силердин балдарыңарга жана алыстагылардын бардыгына Кудай Теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү деп жооп берди. Ушуга чейин окуйбуз. 2022 быйылкы жылдагы батышта күн батып бара жаткандай бир жыл аягына жетейин деп калды. Быйылкы жылы биздин Теңирибиз Ыйса Машаяк келеби деп күттүк эле. Бирок дагы убакыт бар. Быйылкы жыл аягына чыкканга чейин келип калышы дагы мүмкүн. Биз эмне үчүн анын келишин күтөбүз? Анткени булардын боло баштаганын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билгилек. Ыйса Машаяк келердин асында боло турган белгилердин бардыгы толук кандуу аткарылып жаткандыгын биз көрүп турабыз. Босогодо турганын билгиле дейт. Анткени Теңирибиз босогодо тургандай, анын издери, келе жаткан издери угулуп жаткандай. Быйыл келип калышы дагы мүмкүн. Кайсы убакытта келген күндө дагы биз аны менен жолуга турган даярдыктарды көрүшүбүз керекпиз. Ошондуктан ыйык жазууда айтылат: силер дайыма даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Кайсы убакытта Ыйса Машаяк келерин билбейбиз, бирок кайсы күнү келген күндө дагы биз аны менен жолугушууга өзүбүздү даяр кылышыбыз керекпиз. Балким биздин арабызда дагы да куткарылууга ээ боло элек адамдар бардыр. Же болбосо толук кандуу ишене элек адамдар боло турган болсо, пасторлорго баарлашууга келиңиздер, же болбосо семинарларды кайталап угуңуздар. Кандай болгон күндө дагы бүт аракетти жумшап куткарылууга ээ болушубуз керекпиз. Же болбосо куткарылуусу бар, бирок татыктуу жашоо менен жашай албаган жашоо болуп жаткан болсо, анда адам куткарылган адамбы же куткарылбаган эмес адамбы, жүрөгүндөгү аткарылган куткарылуу биздин жашообузда сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болушу керек. Жөн эле башыбыз менен же болбосо мээбиз менен эле мен куткарылган адаммын деп эле жүрө бербестен, биздин ичибиздеги аткарылган куткарылуу биздин чыныгы реалдуу жашообузда дагы иш жүзүндө көрүнүшү керек. Эгерде анын бардыгы эле жок, убакыт талаага кетип калгандай болот. Ооруга чалдыккан адам оорусун билген күндө деле эч нерсе кылбастан жашай берген адамга эле барабар болуп калат. Ошондуктан биз өзүбүздүн куткарылуубузду кайрадан текшерип, изилдеп көрүшүбүз керекпиз сөзсүз түрдө. Анткени кайсы убакытта Ыйса Машаяк келерин биз билбегендиктен, анын астына келгенде биз уят болбогондой болушубуз керекпиз. Дагы куткарыла элек биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз, досторубуз, аларга батыраак ушул убакыт бар болуп турган учурда жакшы кабарды жеткирүү мүмкүнчүлүк катары бизге берилген. Анан кантип биз аларга айтпай кое алабыз? Албетте, жакшы кабар жеткириш үчүн биринчиден адам жогорудан төрөлгөн машаякчы катары өзүнүн жашоосу ошого дал келиши керек. Андай болбосо жүрөгүндөгү жана иш жүзүндө боло турган иштер
толук кандуу аткарылбаса, анда ал башка адамга жакшы кабар таркаткан күндөрдө деле ал адам билет жакшы. Биздин айлана чөйрөбүздө турган адамдардын баардыгы бизди жакшы карап турушат. Чынында эле бул куткарылган адамбы же жокпу? Бизди текшериш үчүн алар дайыма бизге көз чаптырып турушат. Ошондуктан руханий жашообузда биз чынында куткарылган адам катары күбөлөрдү көрсөтпөсөк, алар биз жөнүндө эмне деп ойлошот? Өзүңө эле ишене бер деген сөз айтылат го. Канчалык биз жакшы кабар таркаткан күндө биз алсыз болуп калабыз. Эгерде ал куткарылбаган адам куткарылууну түшүнбөгөн болсо, анда ал дагы биздин мойнубузда болуп калат. Бир жыл өтсө, андан кийин жаңы жыл келген учурда биз бул дүйнөдө жашай турган убакытыбыз дагы кыскара баштайт. Машаяктын бул дүйнөгө келе турган убакытына дагы өтө аз калганын дагы биз түшүнөбүз. Римдиктер 13-бөлүмдө айтылат: силер бул убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени уйкудан ойгоно турган убакыт келди. Бизге куткарылуу жакын. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биздин денебиз өзгөрүлө турган убакыт дагы аз калды. Ошондуктан азыр түн өтүп баратат. Күн жакындап калды. Караңгылыктын иштеринен баш тартып, жарыктын куралдарын асыналы. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяк аны жолуктуруш үчүн биздин убактыбыз өтө аз, же болбосо бизге өтө эле жакын деп айтсак болот. Ыйсаны көрө турган убакыт күндөн күнгө жакындап келе жатат. Ооба, күндөн күнгө жакындап келе жатат бизге. Бирок эч нерсе даярдык көрбөй эле отура берсек болобу анда? Руханий жашоо бул формалдуу руханий жашоо эмес. Ошол жүрөктөрүбүз менен ар дайым даяр болушубуз керекпиз. Күн сайын жекшемби күндөрү Кудайдын адамдарга берген эң улуу белеги деген темада айтып келе жатабыз. Биздин ээ болгон куткарылуубуз жөнүндө. Эфестиктер 2-бөлүм 8-аятта: ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги деп айтылат. Бул аятты билесиздер го? Куткарылган адам Кудайдын белегине ээ болгон. Кандай белекке ээ болгон элек? Мисал үчүн бир адам бирөөгө жакшы белек бере турган болсо, ал кандай белек экендигин жакшылап изилдеп текшерип көрүшү керек. Анан ошол белекти берип жаткан адамга дагы ыраазычылык билдиргенди унутпашыбыз керекпиз. Ошол белекти бизге керек болгондуктан ал бергендиктен, же кереги жок белекти берип кое турган болсо, ал маанисиз болуп калат. Бирок ошол адамга эң керек нерсе экендигин билип, анан белек берген болсо, аны дагы жөн эле алып койбостон, же болбосо бир жака жашырып койбостон, белекти берген адам жөнүндө ойлоп көрүшүбүз керекпиз. Ар дайым ага рахмат айтышыбыз керекпиз. Кудай бизге берилген белек эмне экендигин дагы биз сөзсүз түрдө кайрадан ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Бизди куткарып алган Кудайдын сүйүүсү, ырайымы, кубанычы кандай экендигин биз дагы түшүнүшүбүз керекпиз. Анткени ошол белек ушунчалык баалуу экендигин биз жакшы биле албайбыз. Еврейлерге жазылган катта 2-бөлүмдө 3-аятта: ушундай улуу куткарылууга ээ болдуңар. Ушундай улуу куткарылуу деп айтылат. Анын мааниси кандайча айтылат? Ыйык жазуу Машаякты эмнеге Кудайдын уулу деп атаган? Анткени Ыйса Машаяк аркылуу биз баардыгыбыз Кудайдын балдары кылыш үчүн Кудайдан эле даңктуу орунду ээлеген бул периштелер. Эми ошол Кудайдын мураскорлору болуп калган куткарылган адамдарга кызмат кылгыла деп периштелерди бизге жиберген.
Ыйса Машаяк ошол периштелерден өйдө турат экендигин еврейлерге жазылган катта чагылдырылат. Кудай өзү өзгөчө жараткан периштелердин ичинен Люцифер деп аталган периште бар эле, бирок ал Кудайга тең элем деп отуруп жерге түшүрүлөт дагы, анан кийин ан шайтан болгон. Периштелер бир жолу күнөө кетирип, бир жолу бузулган болсо, алар кайрадан тобо кыла ала турган мүмкүнчүлүк дагы берилбейт, же болбосо куткарыла турган жол дагы аларга берилген эмес. Периштелер үчүн Кудайдын жалгыз уулу өз жанын бербейт. Бирок адамды Кудай жаратканынын максаты периштелерден айырмасы бар. Люцифер өзү көз арткан Кудайдын даңкын бериш үчүн адамдарды жараткан эле. Кудай өзүнүн жалгыз уулун адамдар үчүн жиберип, адам кетирген күнөө үчүн аны кун төлөп куткарып алыш үчүн өз уулун аябастан берген. Өлүп кайрадан тирилген Ыйса Машаяк аркылуу бизге жаңы өмүрдү тартуулаш үчүн, өз балдары кылып алыш үчүн, периштелерден дагы өйдө бизди көтөрүш үчүн. Ошол себептер менен биз ээ болгон куткарылуу канчалык улуу экендигин мен дагы да болсо толук танып биле албайм. Азыр дагы аны изилдеп, аны билип бара жаткан учурумун. Ошол улуу куткарылууга ээ болгон адамдар катары кандай биз ага дал келген жашоо менен жашашыбыз керек. Ошол белек жөнөкөй эле белек эмес. Мен силерге айтып келгендей, комплекстүү комплект менен берилген белек. Ошол белектин ичинде 8 маани камтылган. Эң эле биринчи куткарылууга ээ болгондо биз күнөөлөрүбүз кечирилгендигин билебиз. Эфестиктер 1-бөлүм 7-аятта Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун кан аркылуу кун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди. Андан кийин акталдык. Күнөөнү кетирбеген адам катары бизди актап койду, же болбосо мыйзамды аткарган адам катары бизди Кудай өзүнө кабыл алды. Бул чоң белек болуп саналат. Андан сырткары кылмыштарыңардын жана күнөөлөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Адам ата аркылуу өлгөн бизди ал тирилтти. Анан түбөлүккө өлө турган күнөөкөрдү түбөлүккө жашай турган адил адам кылды. Андан сырткары бизди балдары кылды. Кудайдын балдары болуп калдык. Кудайдын балдары боло турган бийлик берилди. Периштелер Кудайдын баласы боло албайт. Балдары деп аталгандан андан да бийик бийлик жок. Ыйса Машаяк көптөгөн балдарынын ичинен тун уулу болуп калды. Биз анын ичинде кичинекей балдары болдук. Кичүү балдары болдук. Андан сырткары мураскорлор болуп калдык. Мурасчылары дагы болдук. Атасы баласы үчүн болгон бүт жакшы нерсесин бергиси келет. Атасы ээ болгон бардык нерсеге ээ болгон ал мураскор деп аталат. Ошого сиздер түшүнө аласыздарбы? Дүйнөнү жараткан жаратуучу Кудай болгон нерсесин бардыгын өз балдарына мурас катары бериш үчүн бизди тандап алды. Римдиктерге жазылган катта Римдиктер 8-бөлүмдө 17-аятта айтылат: эгерде биз балдары болсок, анда мурасчылары дагы болобуз. Балдары болгон болсок, албетте мурасчылары болобуз. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн, аны менен бирге азап тартып, Кудайдын мурасчыларыбыз. Чогуу даңкталыш үчүн. Даңк деп айтканда,
бул дүйнөдө даңк деп айтылганда адамдардын баардыгы түшүнө бербейт. Анткени чыныгы даңк жок. Анткени бул дүйнөнүн даңкы, атак даңкы дагы чирип жок болуп кетчү нерсе. Кудай түбөлүк даңкка ээ болгон Кудай. Ыйса Машаяк адамдын денесинде бул дүйнөгө келет дагы, анан кийин Кудайдын даңкын адамдарга тартуулаган. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү деп айтылат. Ошол Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын даңкын бизге тартуулаш үчүн, Кудайдын мурасчылары болушубуз үчүн, Кудай Машаяк менен чогуу даңкталышыбыз үчүн ал жөнүндө кийинки жекшембе күндөрү дагы айтып берейин. Бирок азыркы учурда сиздер менен бөлүшөйүн деген темам бизге берилген белек жөнүндө. Ошол берилген белектин 8-чи мааниси ыйык рухка ээ болдук. Эмне үчүн? Анткени куткарылган адам кандай белекке ээ болгондугун өзү дагы жакшы билбейт. Жөн эле билип эле ошо менен эмнеге ээ болдум эле деп ойлоно бербейт. Унутуп калдыбы же болбосо белекте ээ болуп аны бир жакка жашырып койдубу? Ошондуктан биз сиздер менен бүгүн окуп кеткен Элчилердин иштери 2-бөлүм 38 аяттарда 50-чү күнү Ыйса Машаяк түшкөндө ошол ырыкка ээ болгон 120 адам жана 12 элчилер кайраттуулук менен бардык жүйүттөргө, Израиль элине, силер айкаш чыгачка кадаган Ыйса Машаяк силердин теңириңер болот. Шунчалык кайраттуулук менен, шунчалык ишеним менен айтып жаткан учурда жүйүттөр ойлоно башташат. Анда биз өлтүргөн, биз айкаш чыгачка кадаган ал чыныгы Мессиябы? Анда биз эмне кылышыбыз керекпиз? Биз Кудайдын уулун өлтүргөн өлтүргүчтөрбүз. Эми биз эмне кылышыбыз керекпиз? Аягына чейин ошол чындыкка ишенбеген жүйүттөрдүн арасынан өз кетирген күнөөсүн мойнуна алып, куткарылган адамдардын саны 3000ге жакын жеткен. Эмне кылабыз дегенде элчи Петр айтат: күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ар бириңер Ыйса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө. Күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Сууга чөмүлдүрүлгөндө күнөөлөрүңөр кечирилет деген сөз эмес. Күнөөлөрүңөр кечирилиш үчүн тобо кылып сууга чөмүлдүрүлгүлө. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат. Ошондо ыйык рух силерге белек катары берилет. Кудайдын берген белектердин ичинен ыйык рухка ээ болуу бул өтө чоң белек экендигин сиздер түшүнөсүздөрбү? Билесиздерби ошону? Буга чейин 7 маанини мен сиздерге айтып кеттим эле. Албетте, ошол 7 айтылган нерсенин ичинен баалуу эмес белек жок. Бардыгы өтө керемет, өтө даңктуу белектер. Бирок биз ыйык рухка ээ болдук деп айтабыз. Ошол белек шунчалык улуу, баалуу белек экендигин ыйык рухту белекке аласыңар. Ошол белекке ээ болгон куткарылган адам, тобо кылган адам кандай адам? Күнөө кетирдим деп көз жашын төгүп эле ыйлап боздогон адамга ыйык рух берилбейт. Тозокко бара жаткан күнөөкөр экендигин түшүнүп, тобо кылып, өз күнөөсүн мойнуна алып, Кудайды, Машаякты кабыл алган учурда гана ал куткарылууга ээ боло алат. Кээ бир адамдар таң атпай ыйлап боздоп, орозо кармап, тоонун чокусуна барып Кудайга кайрылып сыйынат дагы ошол тобо кылуу деп ойлошот. Андай тобо кылууну Жүйүт Искариот дагы башынан өткөргөн. Жүйүт Искариот Ыйса Машаякты
30 күмүшкө сатып жиберет дагы. Анан кызмат кылуучулар: сен кантип өз устатыңды сатасың? 3,5 жыл бою ал анын Ыйсанын шакирти катары чогуу ээрчип жүргөн, бирок Ыйсаны билген күндө дагы башка шакирттериндей эле бирдей сүйгөн. Ыйса Машаяк өлөрүнүн астында түндө алардын буттарын жууган учурда Жүйүт Искариоттун бутун дагы жууп берген. Акырында нан сындырып деп бергени сүйүүнүн белгиси катары. Аягына чейин аны сүйгөн, бирок Жүйүт Искариот аягына чейин ал сүйүүдөн баш тарткан адам. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк падыша болуусун каалаган эле. Ыйса Машаяк эми кармала тургандыгын жакшы билгендиктен, эми эгерде Ыйса Машаяк кармала турган болсо, анда өзү дагы жазаланып кала тургандыгын билип, Ыйса Машаяк эгерде падыша боло турган болсо, анда ал бийликке дагы ээ болмок. Ал өтө үнөмчүл адам эле, Жүйүт Искариот. Бирок ошондо өз акылына келет дагы, андан кийин абийири чыдатпай койгондуктан 30 күмүштү кайрадан кызматчыларга алып келет дагы, мына мен күнөөсүз устатты сатып жибердим деп кайтарып келгенде, коркок адам, ошол таза эмес ыпылас акчаны кантип биз алмак элек? Алып кет. Кызмат кылуучулар дагы Жүйүт Искариот канчалык куу адам экендигин жакшы билишкен эле. Өзүнүн устатын сатып жиберүү бул канчалык чоң күнөө экендигин алар жакшы билишкен. Ыйсанын ким экендигин билбеген күндө дагы өзүнүн устатын акчага сатуу канчалык күнөө экендигин алар жакшы түшүнүшкөн эле. Ошондо 30 күмүштү ибадаткананын ичине Жүйүт Искариот чачып жиберет. Мага окшогон акмак өлүшү керек деп дөңгө чыгат дагы даракка өзүн асып салат. Анан кийин ошол жерден кулаганда бүт денеси, ички органдары бардыгы чачырап кетет. 30 ошол күмүштү чогултуп, анан жерди сатып алып, андан кийин аны көргө коюшкан. Жүйүт Искариот канчалык боздоп ыйлады элек. Акчасын да кайра кайтарып берди эле. Өзүнүн абийири чыдатпагандыгында эмне деген сөздөрдү айткан? Мага окшогон акмак адам өлүшү керек деп. Элчи Петр дагы Ыйсадан баш тартты эле, 3 ирет баш тартты эле. Мен Ыйсанын шакиртимин деп ал өзүн мойнуна алды беле. Петрде андай кайраттуулук жок элек. Жүйүт Искариот ал кайраттуу адам элек. Короз кыйкырганга чейин сен менден 3 ирет баш тартасың деп Петрге айтты эле. Короз кыйкырганда Петр дагы ал ыйлап чогуу короз кыйкырган учурда ал дагы чогуу ыйлаган. Күнөөсү үчүн көптөгөн жашын төккөн. Ошол кетирген күнөөсү абийирин чыдатпагандыктан ал тобо кылат. Петр дагы бүт жүрөгү менен Кудайдын астында тобо кылган адам. Ыйсанын шакирти катары Кудайдан кечирим алып, Кудайдын тапшырган ишин аткарган. Тобо кылуу деген эмне? Адашкан баласы бүт атасынын байлыгын алып, анан кийин бүт байлыгын жоготуп алып, ыйлап боздоп отура берсе ошол тобо кылыбы? Жок, ордунан туруп тобо кылып,
өз кетирген күнөөсүн мойнуна алып атасына кайтып келгени ошол тобо кылуу деп айтылат. Куткарылган адам чыныгы тобо кылган адам болуп саналат. Кандай болгон күндө дагы күнөөлөрүңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ар бириңер Ыйса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө. Куткарылган адам сууга чөмүлдүрүлөт. Сууга чөмүлдүрүлүү бул куткарылуу эмес, тескерисинче куткарылган адам сууга чөмүлдүрүлөт. Үйлөнгөн адам үйлөнүү, үлпөт, тоюн өткөрөт. Эки адам бири-бирине убада берген болсо, ал үйлөнгөн адамдар болушот. Үлпөт, тойду бербеген күндө деле ал эки адам бири-бирине сүйүүсүн арнап, сүйүүсүн жарыялаган. Ошондой эле сууга чөмүлдүрүлүү дагы эми мен бул дүйнө үчүн өлдүм дагы Кудай үчүн тирилдим деген мааниде көптөгөн адамдардын асында жарыя кылгандыгы бул сууга чөмүлдүрүлүү. Мен кайрадан өзүм үчүн эмес, бул дүйнөнү баракерчилик жашоо үчүн эмес, мындан аркы жашоомду бир гана сиз үчүн жашайм деген убада катары сууга чөмүлдүрүлөт. Үйлөнгөн учурда экөө бири-бирине өтө жакшы убадаларды беришет дагы, анан кийин бир аз убакыт өтпөй эле ажырашып кеткендер дагы өтө көп кездешет. Тобо кылгыла. Тобо кылуу өзүнүн тозокко бара жаткан күнөөкөр экендигин түшүнүп, Ыйса Машаякты кабыл алгандыгы. Жүйүттөр Ыйса Машаяк Мессия экендигин түшүнүп, Теңир экендигин түшүнүп, андан кийин Кудайга ишене башташкан. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат. Эмне үчүн ыйык рухту белек кылат деп? Ыйык рухту эмне үчүн белек деп айтылат? Анткени ыйык рухка ээ болуу бул өтө чоң белек. Бул өтө чоң тема. Бүгүн кечки айткан күндө деле бул теманы сиздерге толук жеткире албайм. Анткени көп убакыт керектелет, көп сөздөр айтылышы керек. Анын баардыгын сиздерге кандайча жеткиреримди дагы билбей отурам. Ыйык рухту белек кылат деген убада силерге, силердин балдарыңарга жана алыстагылардын баардыгына Кудай Теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү деп жооп берди. Ыйык рухту белек катары аласыңар деген убада силерге деген сөз ошол убакыттагы жүйүттөргө, силердин балдарыңарга, алардын балдарына дагы. Анан алыстагылардын бардыгына, бардык бутпарастарды айтат, жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө таркаш керек болгондуктан, алыстагылардын бардыгына Иерусалимден башталган жакшы кабар, бүт дүйнө жүзүнө таркаган жакшы кабар биз алыстагылар болгондуктан бизге дагы жетти. Кудай Теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү деп жооп берди. Кудай чакырган адам. Жакшы кабар аркылуу Кудай чакырат, ошол чакырган үндү уккан адамдар куткарылган адамдар болуп саналышат. Сени мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам, мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым. Бул Кудайдын чакыруусу болуп саналат. 49-забурда айтылат, Кудайлардын Кудайы, Теңир үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин бардык адамдарды чакырат. Күнөөлөрүң бардыгы кечирилгендиктен эми мага кайрыл деп Кудай өзүнө чакырып жатат. Ошол чакырууга ээ болгон адам, жооп кайтарган адам, ал куткарылган адам болуп саналат. Ошол адамдарга бир адам айтат, тандалган адамдар өзүнчө деп. Бейишке бара турган адамдарды Кудай өзүнчө тандаган, тозокко бара турган адамдарды өзүнчө тандаган. Тозокко барсын деп тандап алган бир дагы адам жок. Албетте Кудай бир дагы адам тозокко баруусун каалабайт. Бирок адамдар ушул ыйык жазууну туура түшүнбөгөндүктөн, мен мурун семинарияда окуп жүргөн учурда дагы пресвитериандардын айтуусу боюнча теориясы
бир гана аларды Кудай чакырып алган, тандап алган деп ишенип келишет. Кудай бардык адамдардын куткарылуусун каалайт деген сөзгө ал дал келбей калат. Англиялык Джон Вестли ал пастор болгондон кийин, куткарылгандан кийин ал айтат, тандалган эч ким жок. Куткарылууга ээ болобу же ээ болбойбу ар бир адамдын өзүнүн мойнунда. Кандай болгон күндө дагы бардык адамдарды чакырган Кудай. Анткени Кудайдын каалоосу бүт адамдар куткарылышын каалайт. Жөн эле куткарылууну бербестен ыйык рухту белек катары берем деген Кудайдын убадасы. Биз куткарылууга ээ болдук. Силер куткарылууга ээ болдуңуздарбы? Ооба же жокпу? Кудайдын балдары болдуңуздарбы? Кудайдын мураскорлору болдуңуздарбы? Ыйык рухка ээ болдуңуздарбы? Чынында эле ээ болдуңуздарбы? Ыйык рух анда кайсыл жакта азыр? Билбейт экем, куткарылууга ээ болдум, бирок ыйык рух жөнүндө ойлонуп көрбөптүрмүн. Кээ бир адамдар айтат, куткарылдым деп айтат, бирок күнөөлөрүм кечирилишин билбейт, же болбосо жогорудан төрөлүү эмне экендигин билбейт. Билбегендиктен ошентип айтышы мүмкүн, же болбосо куткарылбагандыктан ошондой жооп кайтарышы мүмкүн. Куткарылган адам ал ыйык рухка ээ болгон адам. Куткарылдык деген сөз ыйык рухка ээ болдук деген мааниге ээ. 1 Корунтуктар 2 бөлүмдү чогуу ачабыз. 1 Корунтуктарга 2 бөлүм 12 аят. 1 Корунтуктар 2 бөлүм 12 аят. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Биз деген сөз бул Корунттагы бир туугандар жөнүндө айтылат. Азыркы учурда бизге дагы ошол эле окшош сөздөр айтылат. Биз бул дүйнөнүн рухун эмес, бул дүйнөнүн руху, бул дүйнөнү башкарып келген бийлигинин астында жашаган шайтан. Биз билбеген күндө дагы адамдардын жүрөгүн шайтан өзү башкарат. Куткарылган учурда бул дүйнөнүн руху чыгарылат дагы, Кудайдын руху биздин ичибизден орун алат. Кудайдын рухун кабыл алдык. Кудайдын руху бул ыйык рухту билдирет. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз Кудайдын рухун кабыл алдык. Түшүндүк, кабыл алдык, ишендик. Кудайдын руху биздин ичибизге келди деген далил. Анткени ошол чындыкка ишене тургандай кылып ыйык рух биз аркылуу иштейт. Бизге түшүндүрүп коюп эле ыйык рух чыгып кетеби? Жок, ошол күндөн тарта ар дайым биз менен чогуу. Менин күнөөлөрүмдү кечирген Теңир эми менин ичимде жашайт деп даңктоо ырында ырдалат. Күнөөлөрүм кечирилгендиги жөнүндө мага түшүндүрүш үчүн ыйык рух мага көмөктөшкөн. Эми ал менин ичимде жашайт, ал чыгып кеткен жок. Куткарылган адам ыйык рух жөнүндө билбеген күндө дагы анын ичинде жашай берет. Аны сөзсүз түрдө билиши керек. Бир жолу мен жалгыз кабар айтып жүргөнүмдө бир граница тарапта, чек арада Хантаң дарыясынан түндүккө чейин жалгыз бара жаткан учурумда эми артка кете турган убакыт келди. Анан чөнтөгүмдү карасаң, бир дагы акчам жок, жол кирем жок экен. Автобуска отурушум керек эле. Анан бир адам айтат, мен сизге карызга акча берип турайын деп. Анан тамакта ичпестен
Автобуска отуруп келе жатсам, бир жак чөнтөгүмө карасам, акчам ичинде бар экен ошол бойдон. Эгерде бар болгонун билбесек дагы адам ачка калышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле ыйык рух ичибизде бар экендигин билбесек, анда биз дагы кедей же болбосо кайыр сураган адамга окшош болуп калабыз. Дагы бир кызыктуу окуя бар. Илгери бир кедей профессор бар экен. Анан Америкага окууга барыш үчүн ал учурда самолет деген жок болгондуктан кемеде же болбосо пароходдордо бир ай океан аркылуу Америкага жетишчү эле. Ал профессорго бирөө билетти сатып берет дагы, анан билет менен ошол пароходко отурат. Тамак иче турган убакыт келгенде шыңгырат дагы, анан кийин тамак ичкиле деп чакырылат. Анан бул кедей профессордун чөнтөгүндө бир дагы акча жок. Анан тамактаныш үчүн ашканага барган жок. Ачка калды. Бир күн кечке ачка калды. Анан курсагы ушунчалык ачкандыктан эртеси күнү адамдардын баардыгы тамак ичип бүткөндөн кийин бир аз жеп, анан кийин калтырып кеткен тамактар барго. Ошону суранып айтат: мен бул калтырылган тамагыңызды жей берсем болобу? Ооба, жеңиз, мынакей алыңыз. Рахмат деп анан кийин баардыгын жеп алат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра келип, муну жей берсем болобу деп кайра келип суранат. Ошентип бир ай убакыт өтөт. Ар кайсы калдыктарды жеп. Анан эртеси күнү Америкага жете турган убакыт келди. Анан бир адам кайрылып айтат: бул адам кызык адам. Тамак учурунда ашканага келбейт дагы, анан кийин убакыт өткөндөн кийин элдердин калдыктарын жейт. Анан бирөө келип сурайт экен: эмне үчүн сиз тамакка келген жоксуз десе, менин акчам жок. Эмне дейсиз? Билетиңиз барбы? Ооба, билетим бар деп, мына деп көрсөтөт. Ой. Сиз, профессор, билетиңизди жакшылап окуңузчу. Ошол билет Америкага жеткенге чейин бүт 3 убакыттагы тамактын баардыгы ичинде кошулган, камтылган деп жазылган. Бирок профессор аны окубай коюптур. Акылсыз кедей профессор. Шунчалык жини келеби анын же жокпу? Бир ай ачка барса. Кызыктуу окуя. Ошондой сыяктуу эле ыйык рух биздин ичибизде жашаганын билбейсек, анда биз дагы ачка калышыбыз мүмкүн. Ыйык рух бизди эмнени үйрөтөт? Же болбосо асманда учуп жүргөн рух деп элестетесиздерби? Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдү чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 9-аят. Чогуу окуйлу. Эгерде силердин ичиңерде чын эле Кудайдын руху жашап жатса, анда силер күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча эмес, рухтун каалоосу боюнча жашап жатасыңар. Кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктык эмес. Кудайдын руху деп айтылат. Машаяктын руху деп аталат. 14-аятта рухунун жетеги менен жашасаңар, анда анын балдары деп атылат. 16-аятта рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрөт. Машаяктын руху, Кудайдын руху, ыйык рух деп айтылат, бирок анын баардыгы бир маанидеги сөздөр. Кудайдын руху, Машаяктын руху, ал биздин ичибизде. Биз билбесек дагы ал ичибизде жашайт. Кичинекей балдар, кичинекей кезинде анын ичинде жүрөгү барбы, өпкөсү бар экендигин, бөйрөктөрү бар экендигин, боору бар экенин, эмне бар экенин жакшы биле албайт да. Органдарын бардыгын эч нерсесин биле албайт. Билбесе дагы ал органдары бар.
Анан кийин мектепте биология, анатомияны окуп жатып, бүйрөк дагы бар экен, буур дагы бар экен. Бардыгы бар турбайбы деп таанып биле баштайт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган учурубузда мен деле мисалы жаңыдан куткарылганда күнөөлөрүм кечирилгендиги жөнүндө гана билчүмүн. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ушул жогорудан төрөлө турбайбы? Андан кийин мен Кудайдын баласы болгон турбаймынбы? Түбөлүк өмүргө ээ болгон турбаймынбы деп акырындан бирден биле баштадым, түшүнө баштадым. Андан кийин ыйык рух менин ичимде жашайт турбайбы? Ошол нерсени билишибиз керекпиз. Ыйык рух биздин ичибизде бар экендигин билбесек, анда адам кандай белек ээ болгонун дагы билбеген, кайдыгер караган адам болуп калат. Же болбосо жана пароходко түшүп бир ай ачка жүргөн кедей профессорго эле окшоп калат. Азыркы учурда самолетко отуруп бир жака бара жатсаңыз, жей турган тамагыңыз үчүн өзүнчө акча төлөйсүзбү? Жок, азыркы учурда билеттин ичинде бардыгы камтылган, 3 жолку тамагыңыздын бардыгы. Ошондой сыяктуу эле куткарылган бардыгыбызга Кудайдын берген белеги өтө көп. Машаяктын рухуна ээ болбогон адам, ал Машаяктын адамы эмес. Жөн эле жыйынга келе берген адамдарды биз машаякчы деп айта албайбыз. Алар жөн эле жыйынга келүүчү адамдар. Машаякчы деп аталган адам, Машаяк анын ичинде жашаган адамды, машаякчы, Машаяктын рухуна ээ болгон адамды айтабыз. Машаяктын рухун кабыл алган адам деп айтабыз. Галатиялыктарга жазылган катты чогуу ачабыз. Галатиялыктарга жазылган кат 1-2 Корунтуктардан кийинки китеп Галатиялыктар 3-бөлүм 2-аятты ачабыз. Силерден бул нерсени гана билгим келет. Силер рухту мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле? Силер рухка ээ болдуңар деп айтасыңар. Эми ошол рухка ээ болгонуңар мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңарбы, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле? Куткарылууга биз кандайча ээ болобуз? Белек катары ээ болобуз. Белекти жөн эле алабыз го, бекер эле. Мыйзамды аткаруу менен эмес. Угуп, ишенген сөз аркылуу, Кудайдын айтылган сөзүн кабыл алган учурда куткарылдык. Куткарылган учурда ыйык рухка ээ болдук. Ыйык рухка ээ болдук деген сөз дагы өтө маанилүү. Аны жакшы билишиңиздер керек. Ыйык рух бар экендигин билбеген адам руханий жашоо менен туура жашай албайт. Ошол эле жерде Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятты да окуйбуз. Галатиялыктар 2:20 чогуу окуйбуз. Азыр мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Элчи Павыл айтат: мен айкаш-чыгачка Ыйса менен чогуу кадалганмын. Биз жаңыдан жакшы кабарды угуп жаткан учурда биз эмнени түшүнөбүз? Күнөөсүз Ыйса Машаяк мен үчүн айкаш-чыгачка кадалган экен. Мен тартыла турган жазага Ыйса Машаяк менин ордума тартылыптыр. Күнөөсүз Теңирибиз өлүмү аркылуу менин күнөөлөрүмдүн бардыгын кечирди, кун төлөп куткарып алды. Ошол нерсени түшүнөбүз. Андан кийин куткарылгандан кийин дагы бир жолу айкаш-чыгачты карайбыз дагы, андан кийин эмнени түшүнөбүз? Машаяк гана өлбөстөн мен дагы чогуу өлгөн турбаймынбы? Анткени бул аятта жазылгандай, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудайдын уулуна ишеним менен жашайбыз.
Мен Ыйса менен чогуу айкаш чыгачка кадалган адаммын. Мен күнөөкөр. Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалган учурда күнөөкөр мен чогуу өлгөн адаммын. 2-Корунтуктар 5-бөлүмдө бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. Бир эле учурда мен өлдүм деген сөз эмне мааниде, кандайча мааниде? Күнөөкөр болгон мен, менин кумардануу ойлорум, менин жеке өзүмдүн жашоом, менин эски табиятым бардыгы айкаш чыгачка Ыйса менен чогуу кадалып өлдүк. Сууга чөмүлдүрүлгөн учурда мен Машаяк менен чогуу өлдүм. Суудун ичине киргеним Ыйса Машаяк менен чогуу өлдүм. Суудан чыкканыбыз эми жаңы өмүргө ээ болгон адаммын. Куткарылгандан кийин айкаш чыгачты караганда, мен дагы өлгөн адаммын. Менин ойлорум, мен өзүмдүкүн бербеген нерселерим, идеям бардыгы ал өлдүк. Эми мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк жашап жатат. Бул сөздөр ыйык рух бизге ачып бермейинче түшүнө албай турган сөздөр. Эмне үчүн мен азыр тирүү болсом, мен тирүү болгон жокмун, мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Ооба, мен жашаган жокмун, менин ичимде Машаяк өзү жашап жатат. Менин бардык жашоомдун кожоюну болду. Менин өмүрүмдүн кожоюну болду ал. Машаяк менин ичимдеги кожоюнум. Мен өзүмө кожоюн эмес, ал менин кожоюнум. Анткени мен Ыйса Машаяк менен чогуу өлүп кадалганмын. Жок. Эми мен жашаган жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Азыркы денедеги менин жашоом, биздин бул дене кабыгыбыз мурун эле ушул жашоо эле эми өз денем чиригенден кийин Кудайды көрөм. Бул дене кабыгы маанилүү эмес, менин ичимдеги жашаган рух. Менин ойлорум, менин идеяларым, бардык оюм. Ыйса Машаяк айтат, ким мени ээрчигиси келсе, ал өзүнөн баш тартсын дагы айкаш чыгачын алып менин артынан ээрчисин. Өз айкаш чыгачын алсын деген сөз эмне? Өзүнүн ойлору, өзүнүн болгон нерсесин бардыгын өзү дегенден баш тартышы керек. Баш тартсын. Ал көргө коюлган адам эми кантип эле кайрадан аны ойгото бериш керекпиз? Өзүнөн баш тартсын дагы, өз айкаш чыгачын алып менин артымдан ээрчисин. Ыйса Машаяк дагы үн чыгарбастан аягына чейин бүт нерсеге чыдап, биз дагы эми Ыйсанын артынан ээрчиген адамдарбыз. Анткени Машаяк менин күнөөлөрүм үчүн өлгөн. Мен үчүн өлгөн Ыйса Машаяктын артынан ээрчиш үчүн өз айкаш чыгачымды мойнума алып, анын артынан ээрчиген болом. Мисалы үчүн, өзүнүн устаты арабаны оор сүйрөп бара жаткан болсо, жанындагы шакирти аны көрүп, желпилдеткич менен бетин желпилдетип бара жатса болобу ошол? Жок. Шакирти устатынын арабасын чогуу түртүшү керек, жардам бериши керек. Мен дагы Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуш үчүн айкаш чыгачымды көтөрүп, анын артынан ээрчишим керек. Качан өзүмдөн баш тартканда гана айкаш чыгачты алып, анын артынан ээрчи алам. Ошондуктан эми мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Менин ичимде эми Машаяк өзү жашайт. Ал менин ичимде тирүү. Ал менин кожоюнум. Мисалы үчүн, деңизди барсаңыздар, кичинекей ракушкалар тоголонуп барат. Ракушка негизи антип тоголонбойт. Анан кийин эмне экен деп карасаң, ичинде, ракушканын ичинде эмнелер бар? Кичинекей крабтар бар. Бир жолу Кваң аралында жакшы кабар таркатыш үчүн бардым эле. Андан кийин өйдө көтөрүлүп бара жатсам,
ракушка жүгүрүп бара жатат. Өзү чоң, анын ичинде мондай чоң ракушка бар экен. Анан кармасам, ичине жашынып алды. Аны колума кармап алып туруп, анан кийин отелдеги шкафтын ичине келип салып койдум. Шкафтын ичинен түнү бою үн чыкты, тадак тадак деген. Анан эртең менен бат эле аны эркиндикке бошотуп жибердим. Крабдар дагы өзүнүн кабыгын улам чыгарып турат. Анан бир кабыгын таштайт дагы жаңы кабыкка ээ болот. Ошону ойлоп көрө турган болсом, азыр мен денемде жашап жатам. Бул денем ошол эле бойдон, бирок менин ошол денемдин ичиндеги жашаган мен эмес. Азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Ошол Теңир менин кожоюнум болуп калды. Бул өтө маанилүү. Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятты улам кайрадан окуп, кайталап, жаттап, ой жүгүртүп көрүүбүз керекпиз. Ушул сөздү жакшылап түшүнө турган болсок, анда чыныгы машаякчы катары туура жашоо менен жашай алабыз. Менин ичимде жашаган ыйык рух, ал машаяктын руху. Машаяктын рухуна ээ болбогон адам, ал машаяктыкы эмес болуп калат. Мен айкачкачка кадалып чогуу машаяк менен өлгөнмүн. Эми менин жашоом бүттү. Мен жашаган жокмун, эми менин ичимде машаяк жашап жатат. Менин жүрөгүмдүн ээси, жашоомдун ээси машаяк өзү. 1 Петр 3-бөлүмдө айтылат, машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Менин жүрөгүмдөгү теңир, ал менин кожоюнум. Эми мен өзүм каалагандай жашай албайм. Римдиктерге 14-бөлүм 7-8 аяттарды карасак, эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн дагы өлбөйбүз. Анткени биз жашасак дагы Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк дагы Теңир үчүн өлөбүз. Анткени биз Теңирге таандык адамдарбыз. Өзүбүз үчүн жашай турган бийликке ээ эмеспиз. Өзүбүз үчүн өлө турган бийликке дагы ээ эмес адамдарбыз. Туурабы бул сөздөр? Куткарылган адам айтат, жок, мен өзүм үчүн жашайм, өзүм үчүн өлөм. Өзү үчүн акча таап, өзү үчүн кыйналып, өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлө турган болсо, анда ал адамды кандай адам деп айта турган болсок, ал каргышка калган адам деп айта турган болсок, өтө аянычтуу жашоо деп айтсак болот. Бирок Теңир үчүн биз азап тартсак, Теңир үчүн кыйналсак, Теңир үчүн кээ бирде кедей болсок, кээ бир учурда куугунтукка ээ болсок, ошол чыныгы даңк болот. Чындыгында ошол аркылуу биз кубанабыз. Элчилер жакшы кабар таркап жаткан учурда, аларды түрмөгө камашкан, колдорун чынжырга байлап койгон учурда, алар тескерисинче Кудайды даңкташчу эле. Мага окшогон күнөөкөрдү Кудай мени куткарып алды. Эми Кудайдын өзү үчүн мен азыр куугунтукка алынып жатамын. Кудайды даңкташ үчүн азыр азапты башыман өткөрүп жатамын. Теңир үчүн мен сабалдым. Теңир үчүн мен өлө ала турган бийликке ээ болдум. Ошондуктан алар Кудайды даңктап чындыгында ырдашкан. Ким кубанып жатса, ал Кудайды даңктап ырдасын. Же бир жактан жакшы тамак ичип алып, сүйүнүп кубанабы? Жок. Тескерисинче алар кубаланып, куугунтукка алынып, сабалып, тескерисинче ошол нерсеге кубануу менен Кудайды даңктап ырдашкан элек. Кээ бир учурда мен силерге айтам, өтө ыңгайлы жашоодо жашап отуруп, биз Кудайга ыраазычылык билдирип, Кудайды даңктап ырдаганыбыз албетте ал дагы жакшы, бирок качан кыйынчылыктар башыбызга түшкөн учурда, кыйналган учурда, азап чеккен учурубузда
Кудайды даңктап, Кудайга ыраазычылык билдиргенибиз бул Кудайдын эрки болуп саналат. Жандай эмеспи? Ал дагы өтө маанилүү болуп саналат. Менин ичимде эми Машаяк жашайт. Ал менин кожоюнум болду. Менин теңирим болду. Мен өзүмө жаккан жашоо менен жашай бербейм эми. Жашасам дагы Кудайдын эрки болсун. Кудайдын эрки боло турган болсо, өлө турган болоюн. Элчи Павыл Филиппиликтер 1-бөлүмдө айтат: Менин бир гана ишенген үмүтүм бар. Менин денем аркылуу ар дайым Кудай даңкталып келгендей, мындан ары дагы жашасам дагы, өлсөм дагы Кудай даңкталышына ишенем. Эгерде жашап Кудайга даңк арнай турган болсом, анда жашашым керек. Өлүмүм менен Кудай даңктала турган болсо, анда мен өлгөнгө чейин даяр болушум керек. Анткени менин денем аркылуу Кудайдын даңкталышын каалайм. Түрмөдө отуруп, ал Филиппиликтерге жазылган катында айтат: Ал чыныгы элчи Павылдын үмүттөнгөн үмүтү эле. Бир гана Машаяк даңктала турган болсо, мен бардыгына даярмын, жада калса 100 жолу өлгөнгө дагы даярмын деген. Ошондуктан өлүшүм керекпи, жашашым керекпи? Ошондуктан бул дүйнөдөн кетип Машаяк менен бирге болгум келет. Анткени бул эң жакшы. Бирок калганым силер үчүн пайдалуу. Ал эми мен үчүн батыраак Машаякка кеткеним пайдалуу. Ошондуктан ал жашашым керекпи же өлүшүм керекпи билбейм. Филиппиликтер 1-бөлүмдө окусаңыздар, өтө кызыктуу маанидеги сөздөр. Тирүү калганым силер үчүн пайдалуу, өлгөнүм мен үчүн пайдалуу. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 9-аятта да айтылат: Денеде жашап жатсам да, денеден чыгып кете турган болсом дагы, Теңирге жагууну аракеттенип жатам. Мен үчүн өмүр Машаяк, ал эми өлүм бул утуп алуу. Эгерде биз ушул деңгээлге жете турган болсок, кандай сонун болот эле. Бир аз эле кыйынчылык башыбызга түшө турган болсо, ой, акыбалым минтип калды, тигинтип калды деп эле кайгырып отуруп алабыз. Кудай мени куткарып алган. Эми Кудай өзү чогуу мени менен. Ошондуктан бардык азап, кайгыны, түйшүктөрдү ага тапшыргыла. Бир гана Кудай сенин эркиң боюнча аткарылсын деп ага тапшырып коюшубуз керекпиз. Анда Кудайдын эрки боло турган болсо, мага өмүр берет, мен жашай тургандай кылат. Өлө турган боло турган болсом, өлүмдү жиберет. Кедей болушум керек болсо, кедейликти жиберет. Бай болушум керек болсо, байлыкты берет. Ал эми мен өзүмдүн түйшүктөрүмдү ага тапшырышым керекмин. Анткени ал өзү биз үчүн кам көрөт. Кудай өзү кам көрөт. Өтө жакшы сөздөр. Дагы бир жерде ача кетели. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүмдө ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм 20-аят. Жакан 14-бөлүм 20-аят. Мен атамдын ичинде экендигимди, силер менин ичимде экендигиңерди, мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Ыйса Машаяк айтат, ошол күнү мен атамдын ичинде экендигин, силер менин ичимде экендигиңерди билесиңер. Жакан 14, 15, 16 аяттар, бөлүмдөр. Ыйса Машаяк өлөрдүн астында түндө өз шакирттерине айткан узак мазмундагы сөздөр.
Ыйса Машаяк эми силерден кетем, өлүп кайрадан тирилгенден кийин 40 күндөн кийин асманга көтөрүлөт дегендан кийин ыйык рух келет. Ошол күн кайсыл күн эле? Ыйса Машаяк айткандай ыйык рух келе турган күн эле. 16-аятта: мен атамдан өтүнүп сурайм, атам силерге башка сооротуучуну, чындык рухун берет. Ал түбөлүк силер менен болот. Бул дүйнө аны кабыл ала албайт, анткени аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени ал силер менен силердин ичиңерде болот. Башка сооротуучу, бул ыйык рух жөнүндө айтылат. Ыйык рух келгенде ал чындык руху деп аталат. Бул дүйнө аны кабыл ала албайт, кабыл дагы албайт. Аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени ал силер менен силердин ичиңерде болот. Ыйык рух жөнүндө айтылат. 18-аятта: силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем. Ыйса Машаяк кетем дегенде шакирттери кайгыра башташат. Ой, эми биз эмне кылабыз деп. Анткени 3,5 жыл бою көптөгөн кыйынчылыктар болгон учурда Ыйсаны жүйүттөр өлтүрөбүз дегенде Теңир Кудай чогуу экендигин көрсөтүш үчүн керемет күчтөрдү көрсөткөн. Эми ал биздин устатыбыз, биздин Теңирибиз бизден кетет дегенде биз эми эмне кылабыз деп кайгырат. Ошондо Ыйса аларга айтат: кайгырбагыла, анткени мен силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем. Кандайча кайра келем дейт? Ыйык рух менен келем дейт. Бул сөздөр бизге дагы айтылган сөздөр. Ыйса Машаяк 3,5 жыл бою өзүнүн шакирттерин чогуу алып жүргөн. Ар дайым алардын жанында жүргөн. Жанында жүргөнү жакшыбы же алардын ичинде жашаганы жакшыбы? Кандайча ойлойсуздар? Эми Ыйса Машаяк кеткенден кийин кайрадан силерге келем, силерди жетимсиретпейм. Силерге кайра келген учурда силердин жаныңарда эмес, силердин ичиңерде болом. Сенин ичиңде ар дайым болом. Теңир менин ичимде болот. Ошол күнү, ыйык рух келген күндө, ал эми бизге тиешелүү сөз куткарылган күндө. Куткарылган күндө, жогорудан төрөлгөн учурда бизге дагы ыйык рух келди. Мен силердин ичиңерде экенимди, силер менин ичимде экениңерди ошол күнү түшүнөсүңөр. Түбөлүк бейишке барган учурда ошол Теңирди чогуу көрүп, чогуу түбөлүккө жашайбыз. Ыйса Машаяктын ысымы Матай 1-бөлүмдө айтылат: Эммануэль деп койгула, анткени ал Кудай биз менен чогуу дегенди билдирет. Бизди куткарып алганынын максаты биз менен чогуу болуш үчүн куткарып алган. Куткарылган күндөн тарта Кудай эми биз менен чогуу дүйнөнүн акырына чейин. Матай 28-бөлүмдө 20-аятта айтылат: бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен чогуу болом. Биздин ичибизде биз менен чогуу. Бул өтө эле таң калыштуу нерсе эмеспи? Таң калаарлык. Дүйнө жүзүн жараткан жаратуучу Кудай өзү, периштелерден дагы өйдө бийик, даңктуу орунга ээ болгон өзү, бийик жылдыздардан дагы өйдө турган Кудай өзү бул дүйнөгө келет, ыйык рух аркылуу төрөлгөн. Падышалардын чоң шаарларында эмес, тескерисинче жаныбарлар жаткан акырда төрөлгөн. Кедей устанын баласы катары 30 жыл жашаган. Ошол даңкка ээ болгон Машаяк өзү 3,5 жыл бою өзү
баш коерго жер жок, бүт Израиль жерин кыдырып Кудайдын сөзүн жеткирип келген. Эми ал өзү менин ичимде. Кудайдын даңкына ээ болгон Машаяк өзү бул дүйнөгө келет дагы кедей үй бүлөдө төрөлөт. Эми ошол Кудай биздин ичибизде. Мени куткарып алыш үчүн ал бул дүйнөгө келген. Эми ал каякта? Менин ичимде жашайт. Күнөө үчүн бузулган акырда жаныбарлар жаткан ошол акырда Ыйса Машаяк дал ошол жерге келген. Ыйса ыйык рух аркылуу төрүлгөн денеде. Эмне үчүн? Анткени денеде жашаган адамдарга ыйык рухту бериш үчүн биз ал денеде бул дүйнөгө төрөлгөн. Бул өтө керемет сөздөр, анткени биз бул сөздөрдү акылыбыз менен дагы түшүнө алгыс нерселер, бирок Кудай өзү бизге ачып берген чындык. Эми Кудай менин ичимде жашай турган чындык, бул өтө таң калыштуу чындык. 3,5 жыл бою шакирттеринин жанында жүргөн Машаяк, эми ал биздин жаныбызда эмес, биздин ичибизде жашаган. Биз кайсыл жака барбайлы, ал дайыма биз менен чогуу. Биринчи Корунтуктар 6-бөлүмдү дагы ачалы. Биринчи Корунтуктар 6-бөлүм 19-аят. Биринчи Корунтуктар 6-бөлүм 19-аят. Чогуу окуйбуз. Же эмне? Денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Биздин бул денебиз жөнүндө айтат. Боди. Бул денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Биздин денебиз ата-энебизден берилген деп айтабыз. Албетте ал дагы туура. Бирок эми биздин теңир куткаруучу Ыйса Машаяк. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык кан аркылуу менин денем, менин жаным бардыгы куткарылды. Анын төккөн ыйык кан аркылуу менин денем дагы, жаным дагы. Анын кымбат баалуу акысы аркылуу сатып алды. Менин рухумду дагы, менин денемди дагы ал кымбат баада сатып алды. Эми силер өзүңөргө таандык эмессиңер, силер эми Теңирдикисиңер. Өзүңөрдүкү эмес, Теңирдикисиңер. Ата-энебиздики дагы эмеспиз, өзүмдүкү дагы эмес, бир гана Теңирге таандык адамдарбыз. Кудайдан алган ушул дене, бул денебиз дагы өтө маанилүү, баалуу. Анткени бул денени дагы Кудай кымбат баада сатып алгандыктан биз Теңирге таандыкпыз. Эми ошол денебиз менен Кудайдын астына келген күнгө чейин аны денебиз менен, рухубуз менен дагы даңкташыбыз керек. Бул дене Кудайдын руху жашаган ибадаткана. Ибадаткана деген эмне? Кудай чогуу болгон ыйык жер. Кудай эми каякта? Менин ичимде. Ошол силердин денеңер ибадаткана экендигин билбейсиңерби? Эмне үчүн мындай сөздөр айтылган? Анткени Корунттагы бир туугандар дене менен өтө жаман күнөөлөрдү кетиришкен.
Бул дене кимдики экенин билесиңби? Бул дене эмне? Ыйык рух жашаган ибадаткана. Эми ошол дене менен кантип күнөө кетиресиң? Ыйык рухту капа кылсаң эмне болот билесиңби? Кандай күнөө кылган болосуң? Ибадаткана экендигин билбегендиктен ушул сөздөр айтылган. Силер Кудайдын ибадатканасы ыйык болгондуктан ал ибадаткана силерсиңер. Биздин денебиз дагы, ар бирибиздин жеке денебиз дагы ибадаткана болуп саналат. Ибадаткана экендигин билбейсиңерби? Силер эми өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен дагы даңктагыла. Биринчи Корунтуктар 10-бөлүм 31 аятта: ичсеңер да, жесеңер дагы, эмне кылсаңар дагы баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгылат. Эмне кылсаңар дагы баардыгын Кудайды даңкташ үчүн кылгылат. Кудайды даңкташ үчүн баардык нерсе аткарылышы керек. Ошол нерсени жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керек. Биз мага жаккан жашоо менен эмес, Кудайга жагыш үчүн, Кудайга жакпаган нерсени биз аткарбашыбыз керек. Кудайга жага турган, Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жеткилең эрки эмне экендигин таанып билиш үчүн ар дайым биз ой жүгүртүп көрүшүбүз керек. Ошондуктан элчи Павыл айтат: мен кандай кылган күндө дагы Кудайга жагууга аракеттенип жатам. Денебизде жашап жатсак дагы, денебизден чыгып кете турган болсок дагы теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Кудайдын астына келген күнгө чейин. Жакшы жашайбызбы, жаман жашайбызбы? Кудай үчүн жашаган жашоо ал жакшы жашоо. Кудайга жага турган жашоо ал жакшы жашоо болуп саналат. Бул дүйнөнүн эсептеген, таразалаган жакшы жашоо менен такыр эле айырмаланат. Жакып китеби 4-бөлүм 17 аятта: ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп кылбаган болсо, ал күнөө кылган болот. Машаякчы жөн эле жыйынга келип алып эле Кудайдын сөзүн угуп, даңктап, анан ондуктарды, курмандыктарды алып келип коюп, Кудай жакшы калыңыз, эмки жекшемби күнү көрүшөбүз деп кетип кала турган болсо, андан башка да карап көрсөңүздөр, башка жыйындар болобу, башка ишенген адамдар канча жолу, мисалы үчүн буддизмде, Буддага канча жолу табынышат, сыйынышат. Өтө көп акчаларды тартуулашат. Анан ал чогулуш бүткөндөн кийин өзү каалагандай жашай берет. Ошол чыныгы Кудайга кызмат кылуубу? Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлөт. Өзүбүздүн үй бүлөлүк жашообуз, же болбосо мекемедеги жашоо, же болбосо дүйнөдөгү жашоо баардыгы Кудайды даңкташ үчүн байланыш болуш керек. Же болбосо жыйынга барып эле убактысы менен барып отуруп, даңктап коюп, анан сөз угуп коюп, анан бүткөндөн кийин өзүбүз каалагандай жага турган жашоо менен жашай бере турган болсок, анда буга чейин сыйынган сыйынуусу, даңктаган даңктоосу баардыгы жалган болот. Кудайга арнаган тирүү курмандык аны менен бүтүп калбашы керек. Сыйынуу дагы. Сыйынган болсок, ошол сыйынууга жараша жашоошубуз керекпиз. Андай болбосо, сыйынуубуз дагы жалган болуп калат. Кандай болбосун,
Бул биздин денебиз Кудай жашаган ибадаткана. Кудай биздин ичибизде жашайт. Биз аны билбеген күндө дагы Теңирибиз биздин ичибизде жашайт. Теңир, бүгүн сиз өтө чарчап калдыңыз окшойт, ошондуктан үйдө жакшы эс алыңыз. Мен бир жака барып келейин. Бирок сиз үйдө калып, жакшылап отуруп эс алыңыз десе Кудайга ал жакпагайт. Сиз үйдө отуруңуз, мен жакшы барып келейин дегенде Ыйса эмне деп жооп берет? Ооба, жакшы барып кел, макул. Абайла деп айтабы? Жок, мен сени менен чогуу барам. Биз менен чогуу барат. Анткени аны өз алдынча бөлүп коюуга мүмкүн эмес. Анткени 1-Корунтуктар 6-бөлүм 17-аятта айтылат: Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Анан Теңирди ээрчитип алып биз каяка барышыбыз керекпиз? Дискотека барып бир жолу солкулдап бийлейбизби? Жок. Же жаман досторубуз менен достошуп алышып, бул дүйнөгө берилип кетебизби? Теңирди ээрчитип алып биз каяка барышыбыз керекпиз? Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Теңирге жакпаган жерлерге барбашыбыз керекпиз. Теңирге жакпаган сөздөрдү дагы сүйлөбөшүбүз керек. Машаякчынын жашоосу өзү каалагандай, өзүнө ыңгай болгондой, каалаганда жыйынга келип, каалаганда кетип калып, ошондой жашоо туура болобу? Корунтуктардан кийинки китеп Галатиялыктар китебин чогуу ачабыз. Галатиялыктарга 5-бөлүм 17-аят. Галатиялыктар 5-бөлүм 17-аят. Анткени күнөөкөр табиаттын каалоолору рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиатка каршы. Алар бири-бирине каршы. Ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. 16-аятта: Мен болсо муну айтамын, ыйык рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Эгерде ыйык рухтун жетеги менен жашаган болсоңор, анда дененин каалоосун аткарбайсыңар. Римдиктер 8-бөлүм 14-аятта: Рухтун жетеги менен жүргөндөрдүн бардыгы Кудайдын балдары. Биздин ичибиздеги Кудайдын руху ал ыйык рух. Ыйык рухтун жетеги менен жашаганыбыз ал эмне? Чындык рух келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Кудайдын эркин таанып билүүгө жардам берет. Филиппиликтер 2-бөлүм 13-аятта: Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Ыйык рух Кудайдын эркин таанып билүүгө бизге жардам берет. Кудайдын эркин аткарып жашаганга бизге каалоону жаратат. Ошол каалоо боюнча жашаганга күч кубатты берет. Аткара тургандай кылып бизге жардамын берет. Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн бардыгы Кудайдын балдары. Кудайдын балдары экендигибизге күбө катары болот. Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн бардыгы Кудайдын балдары. Демек, Кудайдын балдары экендигибизге болгон далилдер. Мисалы үчүн, күкүктөр жумуртка таштаганда башка канаттуулардын уясына жумуртка ташташат. Карап көрсөңүздөр, айбанаттар дүйнөсү жөнүндө документалдуу фильм көрсөтүлгөндө ошол жакта көрсөтүлөт. Күкүк болот, ал башка канаттуунун уясына барат дагы, анан кийин ал ордунан туруп кеткен учурда анын ордуна барып өз жумурткасын таштап коет. Анан кичинекей чабалекей болот. Анан чабалекей өзүнүн жумурткаларын басып отурганда, биринчиден күкүктөрдүн жумурткасы жарылат дагы, андан кийин балапандар пайда болот. Жаңы балапан пайда болгондо алар жанында жумурткаларды чабалекейдин балдарын четке кага баштайт. Бирок акылы жок ошол чабалекей өзүнүн балдары экен деп күкүктөрдүн балдарын, балапандарын жем ташып бага берет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин күкүктөр
Күкүктөрдүн балапандары чоңое баштайт. Ача белекей кичинекей эле. Бирок ошого карабастан аларга жем ташып багат. Анан күндөрдүн биринде күкүктөрдүн апасы келет, өздөрүнүн балапандары жакшы угуп атабы деп анан күк күк десе, балапандар анын артынан ээрчип кетишет. Чабалекей эмне кылат? Карап көрсөңүздөр өтө кызыктуу нерсе. Куткарылгандан кийин Кудайдын козулары өз кайтаруучусунун үнүн угат, тааныйт деп айтылат. Биз Кудайдын сөзүн укканыбыз, таанып билгенибиз Кудайдын үнүн уккандыгыбыз. Ошол күкүктүн балдары дагы, балапандары өзүнүн апасынын үнүн угат дагы артынан ээрчип учуп кетишет. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдар Теңирдин үнүн угуп, артынан ээрчишибиз керекпиз. Атактуу пастор деп эле анын артынан ээрчип кете бербестен, кайсыл жакка барбайлы, Теңирдин үнүн укканды билишибиз керекпиз. Кудай биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок Кудайдын сөзү аркылуу анын артынан ээрчи алабыз. Ыйык рухтун жетеги менен. Куткарылууга ээ болгон күндөн тарта асман падышачылыкка барган күнгө чейин дайыма бизди үйрөтөт, бизге кам көрөт. Ыйык рухтун жетеги менен жашаганга жардам берет, чындык жолуна үйрөтөт, үндөйт. 1-Жакан китеби 2-бөлүм 27-аятта рух силердин ичиңерде жашап жаткандыктан рух бардык нерсени силерге үйрөтөт. Рух жалган эмес, чындык. Ал силерге эмнени үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. Ыйык рух бардык нерсени силерге үйрөтөт. Ал рух жалган эмес, ал чындык. Биздин жыйында рухтун үйрөтүүсү бар. Бизге керектелүүчү бардык нерсеге ыйык рух үйрөтөт. Бизде жалган нерсе жок. Мейли пасторлар бир ката сүйлөп алышы мүмкүн, бирок биз үйрөтүп жаткан маанилүү сөз чындык болуп саналат. Анткени биздин жыйында ыйык рухтун окутуусу бар болгондуктан. Эмнеге үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. Ал келгенде кайраттуу болгудай, анын алдында уят болбогудай бололук. Ыйса Машаяк келгенде, чынында Машаяк менен Машаяктын эрки боюнча жашадыкпы, сөз боюнча жашадыкпы? Ошол үчүн кайраттуу болгула, анын алдында уят болбогудай бололук. Ыйса Машаяк келген күнгө чейин биз сөз боюнча жашадыкпы же жокпу, ошонун бардыгы ачыкка чыгарылат. Ошондуктан рухтун үйрөтүүсүнө ээ болуп, аны сактап жашашыбыз керекпиз. Өзү каалагандай жаша бере турган болсо, кантип ал ыйык рухтун үйрөтүүсүнө ээ болуп жашамак элек. Андан кийин Эфестиктер 4-бөлүм 30-аятта айтылат: Кудайдын рухун капа кылбагыла. Ыйык рух дагы капа болот, билесиздерби? Мисалы үчүн баласы туура эмес иш кыла турган болсо, апасы өтө кайгырат, капаланат. Эмне үчүн менин балам ушундай деп. Ыйык рух энеден дагы, атадан дагы артык биз үчүн капа болот, биз үчүн кайгырат, ойлонот. 77-Забур 40-аятта Израиль эли канча жолу Кудайды каардантышты эле. Канча жолу аны ачуулантышты эле. Кудай бардык нерсени көрүп турат, билип турат. Ошондуктан бизге керек болгон нерсени бардыгын үйрөтөт. Биз үчүн кубанат, биз үчүн кайгырат, капаланат. Учуп жүрүүчү рух эмес. Кудайдын эркин таанып биле тургандай кылып бизге жардам берет. Биздин алсыз жашообузду көрөт, бизге күч кубат берет. Чынында өтө жеткилең рух менин ичимде.
Андан сырткары Машаяктын бардык мүнөзү биздин ичибизде аткарыла тургандай кылып, Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин мен үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Эне баласын төрөш үчүн канчалаган азап кайгыны башынан өткөрөт. Андан кийин ошол төрөлгөн баланы инсан катары чоңойтуш үчүн канчалаган азапты кайрадан башынан өткөрөт. Ошондой сыяктуу эле ыйык рух Кудайдын балдар экенибизди түшүндүрүш үчүн биздин ойлорубузду, жашообузду күн сайын өзгөртүүгө күч жумшайт. Биз акырындан Машаяктын мүнөзү, бардык жашоосу биздин жашообузда аткарыла тургандай кылып, Кудайдын падышачылыгына бара турган татыктуу адамдар болушубуз үчүн бизди өзгөртөт. Андан сырткары бизди чындыкка үйрөтөт. Жакып китеби 4-бөлүм 5-аятта Кудай ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт деген сөз жөн эле айтылган эмес. Биздин ичибиздеги жашаган ыйык рух, биз бул дүйнөнү сүйө турган болсок, анда ал бизди кызганат. Анткени Кудай кызганчаактын Кудайы. Мисалы үчүн, өзүнүн аялы башка эркектерди жакшы көрүп сүйө берсе, кээ бир эркектер айтат, менин аялым бүт эркектерди сүйө берет десе, бул өтө акылынан ажырап калган эркек. Сүйүү деген нерсе эмне? Сүйүүнү башка адам менен бөлүшө албайт. Бир күйөө, бир аялына гана арнай турган сүйүү. Өзүнүн аялынан сырткары башка аялга, башка эркекке арнай турган болсо, ал ойноштук кылган менен барабар болуп калат. Жакып 4-бөлүм 4-аятта айтылат, бузуктук кылуучулар, бул дүйнө менен болгон достук Кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби? Бул дүйнө менен дос боло турган адам, ал Кудайдын душманы болуп калат. Ал адамга Кудай кызганыч менен карайт. Чынында эле ал өтө жеткилең рух, биздин ичибизде жашаган рух. Ошондуктан ыңгайлуу, жакшы жашоодо, жакшы шарттарда биз ага кызмат кылышыбыз керекпиз. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин. Анткени ошол эле рух менен, Машаяк менен биз түбөлүккө жашай турган адамдарбыз. Ошол үчүн бизди ал куткарып алган. Ыйык рух жөнүндө мен жарымын дагы айтып бере алган жокмун. Анткени бул өтө чоң тема. Ошол ыйык рух менин ичимде жашай тургандыгын, ошол чындыкты билишибиз керекпиз. Анткени ал биздин алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Биз эмне жөнүндө кантип сыйынарыбызды билбеген учурда ал биз үчүн сыйынат. Тил жеткис капалануу менен биз үчүн арачылык кылат. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек, бирок бардыгыбызды аяп, өзүңүз куткарылуу берип, өз балдарыңыз кылып алдыңыз. Түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, өз сүйүүңүздү тартуулап, кереметтүү ырайымыңызды бергендигиңиз үчүн өз балдарыңыз кылып, сиздин мураскорлоруңуз болуп, асман падышачылыкка ээ боло турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузда ыйык рух биздин ичибизде жашап, биздин алсыз болгон кезибизде бизге күч, кубат бере тургандай кылып жардам бериңиз. Мындан аркы калган жашообузду бул дүйнөнү убаракерчилик жашоосу үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңиз үчүн ыйык рухтун жетеги менен жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.